Элмир Сыдыман блогер, жаш жигиттин интернетте чуу жараткан видеосу коомчулуктун талкуусуна алынып, ал 2 жумага камакка алынып чыккан болчу. Азыркы учурда мамлекеттик айыптоочу ага 6 жыл сурап жатат. Блогер буну менен макул эмес. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Маанайың кандай деп? Маанайым азырынча аябай эле сонун эле, анткени элдин ушу жардам менен эл аябай жакшы коштоп атат. Бияка келатканда дагы такси, машина жада калса майы кызматкерлер да бүт бар, Сыдыман, карман, мындай бүт бар поддержка этип, кадимки сүйүнүп калат дегенсиң. Ушундай эл журт ушундай бири-бирибизге телем жайык болот атса, мен чечим жакшы эле болот го деген ниетим бар да. Мына мамлекеттик айыптоочу сизге 6 жыл сурап жатат да, анын ою менен макулсузбу? 6 жыл сураганда мага аша чапкандай эле болду чын. Мындай болот экен деп ойлогон да эмесмин да. 6 жыл эмес мындай ага чейин барбайт го десем, 6 жыл берди. Берип анан кийин ошону соттон сурап атат. Буга чейинки биздин иштерибиз деле начар болуп келатат соттон. Эми тиякты жакшы, биякты жаман деп немете албайм мен өзүм сүйлөнүпчү. Иши сот бирок мындай мен жакка эмес болуп келаткандай көрүнүп атат да. Эмнеге себепти бул жерин билбейт экен. Ошентип айыпталуучу тияктан айткандан кийин эми бир аз шок болдум. Бирок ошо менен анда эми айыптоочу айта берет да. Анын акыркы сөз тиги сотто да өзүчө. Ошо сотко ишене эле отурам. Анын тигин айткан сөзү эми анын жумушу ушундай экен да. Менин оюмча болсо мындай өзүмө мындай штраф кылмакмын. Же условно бермекмин, же могу көчөндө эле шыпыртып иштетет го, ошондой бир нерселерди бермекмин да, мындайчы. Күнөөлүүмүн, чын ал жерден баш тартпай элем. Күнөөлүү эмнеге майда кылмыш кылдым, сөгүндүм, туура эмес, эл журттун баарын билип туруп, ошончо көп адам көрөт экен, билип туруп сөгүндүм, жаман ыплас сөз айттым. Ал жактан тамашалашкан үчүн, жооп берген үчүн ал мойнума тартам. Бирок 6 жыл анан элди бөлүп атат деп мага могу жерге ярлык чаптаган бул туура эмес го деп ойлоп атам да. Менин жеке оюм. Мен толук видео форматын жибердим, ал сот көрдү. Көрүп туруп, бирок аны ишке кадаган жок да. Биз ал кайта ошо толук форматты көрүп туруп, жана комиссионный экспертизага жиберели дегенбиз. 3 эксперт карайт болчу. Бир эле адам эмес, 3 адамдын ою пикири болмок. Алардын ой пикири албетте жакшы болмок, толук видеону көрсө. Бирок ал жакка биздин өтүнүчүбүздү алган жок да, мына кадатайствобузду жоктоп койду. Айыптоочу үчүн. Эми ал жерден туура эмес сүйлөгөнүн мойнума алам, бирок элди экиге бөлө турган ой пикирим жок болчу. Элдин колдоосуна муктажсызбы? Элден жардам сурап дагы видео чыгардыңыз. 50 сом номериңизди көрсөттүңүз. Бунун баары ким үчүн? Албетте энем үчүн. Анткени энем үйдө неметип кыйналып жатат. Анан кийин ошого жакшы комментарийлер энемдин мындай настроениясын көтөрүп атат. Акыбалы жакшы болуп калды. Тиги каражат жактан эми мындай сөздүн ачыгына келгенде эле же атам тетине чоңгүлөгөн Путин болбосо мындай бирөөчү. Анан кийин эч ким жок. Мындай жакшы мындай бай бирөөлөр, мындай бир чиновниктин баласы тууган, тайкен мындай, байкен мындай дейт турган адамдардын жок. Анан кийин ушундай сунушка туура деп ойлодум, анткени элден сураш мындай уят жери жок го дейм, анткени бул жерден чындап эле аша чапкандык көзүмө көрүнүп атат. Анан кийин элдин ой пикири менен көп түкүрсө көл болот. Жада калса законду деле алмаштырып салса болот да, элдин ою мененчи, менин оюмча да, жеке оюм ошондо. Анан кийин элдин баардыгы бир момдо болуп туруп, как единое туруп берип атса, анан албетте ошо элдин оюндагы суд мамилесин алып, туура чечим кылабы деген ишеничим бар. Ошого эле таянып атам. Эми мен камалып кетсем жардам бергиле деген таризде чыгардыңызбы видеону? Мен анткени ошо эми даярданып баратам, анткени эмоция дейм да, мындай алдын алачы, өзүмдү даярдап эми ал жерден деле эми коркуп турган адам эми көз жумган жокмун да андан арычы. Ал жактан деле жашоо бар, ал жакта деле жакшы адамдар отурат, баардыгы тынч эле ал жерчи, мындай түрмөдөн коркуштун кажети жок бул жерден. Үй түрмөдө 4 ай жаттым мен. Анан аркы жакта да 2 жума жаттым. Ал жакта аябай жетиштүү болду мага. Бирок жок жерден эле соттолуп кеткен биринчиден. Жок беренени мага жабыштырган экинчи түшүнүксүз болуп атат да бул жерденчи. Анан кийин үйдөн энекем эле баягы эле күч келет. Тууган уруктардын эми мындай колдон келчү жардам берет болуш керек экен, бирок 6 жыл деген бул эмне деген жыл. Анан кийин үйгө бир аз энекелериме жардам кылып турса деген ушундай, билбейм, менде ушундай ой пайда болду да. Үй бүлөдө сиз жалгызсызбы же? Жок, жалгыз эмесмин. Менден кийин карындашым бар, анан 2 кичинекей бөбөгүм бар, наристелер да, аларчы эң кичинекей. Бирөөсү 9да, 12де, анан кийин карындашым 15те. Анын баарын апаңыз өзү жалгыз карайт? Албетте, өзү жалгыз карап, мамам аз неметип атат, эми жактан бактан эптеп бир нерсе кылып тойгузуп неметип, анан кийин могу кызыча болуп баштагандан кийин дагы аябай карантиндагы
эме по карманам катуу эле чаап койду да мындайчы. Ансыз келген соттогу анан кийин брейин деп азыр ушул жерден бир аз кыйналышка муктаж болуп калдык. Ошондуктан ошо чыгарып, бирок эл бул жерден натур эле жардам берип атат. Өзүңүз эмне иш кыласыз? Канчадасыз? Буга Мен жашым 22-де, иш кылганым ушу Instagram неме менен эле азыр алектенип, анткени бул сырттан бир күлкүнчтүү көрүнгөнү менен, бирок бул жерден күнү түнү отуруп алып контент жасаш керексиң, ар бирөөсүнө жооп кылып, Instagram баарын регулировать этип, бул да өзүнчө бир жумуш да. Канчалык мамилеңди мындай жүрөгүң менен неметсең, ошончолук мындай жакшы акча түшөт да бул жерденчи. Бирок могу акыркы 4 ай меники үй арестинде отурбаймынбы? Инстаграмга да эчтеке чыгарбай калгам, анан кийин ал жерден да акча жок азыр, үйдөн жөн эле мындай карантинде эл менен элдей эле өтүп койдум да. Эчтеке кылбай эле үйдөн телевизор эле көрүп эле, кино көрүп эле отурдум, болду, башка эчтеке жок. Азыр эч жерден акча түшө турган деле эмес жок. Ушу видеодон кандай сабак алдыңыз? Эгер Кудай буйруп могу акталып кетсеңиз, блогерликти улантасызбы? Албетте улантам, албетте. Кандай десем, добро всегда побеждает деп коет го, добро побеждает зло. Анан мындай башкача карап, элдикине көрүп көрдүм, салыштырып көрдүм, анан кийин жакшы ойлор келди. Мындай сөз бере албайм, тим эле сонун болот депчи. Бирок аракет кылам да. Аракет кылып, Кудай буйрса ушу жакында бир жакшы бир контенттер менен сот иши бүтсө, баштайбыз. Элге албетте жагат го, мында пайдасы тие турган ушундай бир, анткени менде күч бар экен, эл журтту мындай молодежь деп коет го, жаштарга туура сабак бере турган нерсе тапканга уже Instagram күчү жетет экен. Сабак алдыңызбы ушу талкуу жараткан видеоңуздан? Албетте, мындай жамандыкты кимге эле каламайм, эч кимге каалабайм. Сабак болду, жакшы эле. Жетиштүү эле болду го дейм, мага делечи мындай. Бирок 6 жыл болуп кетсе уже билбейм мындай. Эгер азыр сизди балким президент көрүп атса, биздин мамлекетибиздин башчысы, эмне деп кайрылар элеңиз? Президенткеби? Президентке айтор сөзүм көп эле бар болчу. 313-чү берене аябай мындай кызыктуудай берене экен, альтернативасы жок. Эми бул мага карашпайт, бирок билен мага каралып калат атпайбы? Качуу не качуу элечи, бирок президентке кайрыла турган ушул жерден бир өзү көз карап, сот адилеттүү өткөнүнө мындай өзү көз чара кылып койсо эле, ошол эле мага жетиштүү болмок. Эчтеке чыксын, мыксын, мондай керек жок, жөн эле уштап. Сот бул честный. Бүт бар, ошол эле жетиштүү. Таза өтсүн, мондай. Сот менен ачык, ошо жума күнү келип өзүңөр деле кайта тартып кетсеңер болот, ошол жерден эмне болуп атканын. Анан кийин аяка киргизбей коюшу мүмкүн, же деметпей дагы бир нерсе, ким билет эми азыркы убакта эмне гана болуп жатпайт. Ошондой болуп кетпесин деп атам да, мындай адилеттүү чечим болсо мени бошотот го деген менин ой пикирим мындай. Бар да өзүмдүкүчү. Рахмат бизге келип, өзүңүздүн азыркы абалыңыз боюнча айтып бергениңиз үчүн. Эми сизге албетте багы акталып кет же камалып кет дебейбиз. Өзүңүз айтып аткандай сот адилеттүү өтсүн. Адилеттүү чечим болсун.